Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Демек биз 2020-2021 окуу жылындагы кыргыз адабияты сабагынын эң алгачкы сабагын, тагыраак айтканда видео сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы китеп жана адам. Демек балдар, өзүңөр байкап тургандай, же болбосо сабактын темасында айтылып тургандай, бүгүнкү сабагыбыз китеп жөнүндө болмокчу. Балдар, айткылачы, силер жайкы каникул мезгилинде кандай китептерди окуп чыктыңар? Мына ошол окуган китептериңердин автору же болбосо анын ичиндеги каармандары эсиңерде калдыбы? Ойлонуп көргүлөчү. Ойлонгон болсоңор, демек балдар, алгачкы китеп ушул азыр силер кармап тургандай формада болгон деп ойлойсуңарбы? Жок, балдар. Алгачкы китептин формасы таптакыр башкача болгон. Адамзаттын тарыхында китеп дароо эле ушул силер кармап тургандай абалда боло калган жок. Китептин тарыхы аябай узак. Адегенде китеп болгон эмес. Китеп турмай жазуу да болгон эмес. Адамдар бири-бирине айта турган ойлорун, кийинки муундарга калтырар сөздөрүн кантип калтырышкан деп ойлойсуңар? Анда кийинки маалыматтарга жакшылап көңүл бөлөбүз. Айрым элдерде тамгаларды ылайга жазып, анан аны кургатып, катырып коюп, ошолорду окуп, азыркы китеп сыяктуу пайдаланган. Алгач сүрөт жазуулары пайда болгон. Биздин ата-бабаларыбыз дагы таш бетине жазгандыгы бизге маалым. Ал эстеликтер Орхон Энесайда, Таласта, Кочкордо азыркы күнгө чейин сакталып келет. Алар жылмакай таштарды тандап таап, ошого чегип, ар кандай окуяларды жазып калтырышкан. Ошондой эле байыркы адамдар плиталардагы кагаз катары колдонуп келишкен. Китепти жазыш үчүн мындай чоподон жана таштан жасалган миңдеген плиткалар керек болгон. Аны китепканада эле окуу мүмкүнчүлүгү болгон. Себеби аларды көтөрүп жүрүү оор болгон. Же сынып калуу коркунучу болгон. Ал эми байыркы Египетте папируска жазышкан. Папирус деген эмне болушу мүмкүн? Папирус деген бул ыраңдар тукумундагы көп жылдык чөп өсүмдүк. 3 кырдуу, калың жалбырагы түбүнөн өсүп чыгат жана сууларда өсөт. Анын сабагынан ичке тилмечи сыяктуу кесишип, клейлеп жана күнгө кургатуу менен китептин барактарын жасашчу. Мына балдар, экранда көрүп турган сүрөттө бул жерде папирус өсүмдүгүнөн жасалган кагаздар жана анын бетине чүрүлгөн сүрөттөр жана жазуулар. Андан сырткары байыркы адамдар кой эчки, музоолордун терисин дагы кагаз катары колдонуп келишкен. Пергаме деген шаарда пергаментти ойлоп табышкан. Пергамент деген эмне? Пергамент бул кой, эчки, музоонун терилерин ыйлеп, териден жасалган кагаз. Мына ошого жаза башташкан. Ал эми Грецияда
жыгачтан жасалган такталар китеп ордуна пайдаланылган. Алар жыгачтан жасалган такталарга жазышкан. Демек, алгачкы жазуулар мына ушундай тартипте болгон. Сүрөт аркылуу дагы окуяларды чагылдырышкан жана жазуу түрүндө дагы бул окуяларды жазып калтырышкан экен. Демек, мындай адамдар бири-бирине айта турган ойлорун кийинки муундарга эч бир байлыгын аябай тарбия, таалим берүүчү китептерди жаздырган. Алыс жактардан китептерди алып келип өз элине тараткан. Биздин ата-бабаларыбыз дагы тагыраак айтканда Жусуп баласагындагы мына ушундай жаштарга таалим тарбия берүүчү китептерди жазган. Анын бири Кут алчу билим аттуу китеби. Ал эми мына алдыңарда турган жазуу бул байыркы Египет иероглиф жазуусу. Ал эми бул китеп алгачкы китеп болуп саналат. Китептин барагын биринчилерден болуп Кытай мамлекети ойлоп тапкан. Кылымдар көп өткөндөн кийин европалыктар кагазды кантип жасоонун рецебин ойлоп табышкан. Андан кийин кагаз табылган соң китеп ойлоп табышкан. Биринчи жолу басылып чыккан китеп бул Германияда пайда болгон. Басып чыгаруунун заманбап жолун немец Иоганн Гутенберг ойлоп чыгарган. Андан кийинки заманбап кагаздарын чыгарган заводдор пайда болду. Азыркы биз колдонуп жүргөн китептердин кагаздары мына дал ушинтип пайда болот. Азыркы учурда дүйнөдө 130 миллиондон ашык аталыштагы китептер бар деп болжолдонот. Алар адабий, көркөм, саясий, илимий жана башка китептер. Булардын ичинен биз сөз кылчу адабий көркөм китептер адамдарды аруу жолго баштоо үчүн, аларды тарбиялоо үчүн, окуганда кубанып, кайгырып, ызалантып, күлдүрүп жана башка ар кыл сезимдерин чыгаруу үчүн окурмандарга кызмат кылат. Демек балдар, китеп бул адашканда жол көрсөткөн шамчырак. Ал кишинин башына мүшкүл түшкөндө аны унуттуруучу дары. Аны көп окуган адам кыянатчылыкка, абийирсиздикке бара албайт. Германиянын Берлин шаарында китепке эң чоң эстелик коюлган. Демек ошон үчүн балдар, биз ар дайым китепти барктай билишибиз керек экен. Китеп менен дос болушубуз керек экен. Ар дайым жаныңарда окуй турган китеп болсун. Демек балдар, силер китептин пайда болушу боюнча азын-олак маалымат алдыңар. Эми силерге тапшырма. Экранда көрүнүп турган суроолорго жооп таап жазышыңар керек. Сен китеп жазгың келеби? Китеп жазсаң эмне тууралуу жазар элең? Үйүңөрдө китепкана барбы? Ата-энелериңердин сенин канча китебиң бар? Улуу адамдардын китеп тууралуу айткандарын жазып, мага WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Анда эмесе балдар, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан жолукканча сак саламатта болгула.